ошол биздин улуттук банктын устаптык капиталы 1 миллиардка жетип атканын өзү эле Кыргызстандын экономикасы өсүп атат. Бюджеттен акча көбөйүп атат дегенден сөз берет да. Мен ушул улуттук биздин банктык ушу 1 миллиард эмес, келечекте 10 миллиард болорун каалар элем, ошону тилер элем. Бүгүнкү күнү бул көбөйтүп жатканыбыздын себеби бүгүнкү күндөгү бул күндүн талабы ошондой да, убакыт ошондой. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыркы бүткүл дүйнөлүк кризис болуп атат, финансылык инфляция болуп атат, кээ бир мамлекеттердин акчалары девальвация болуп атат. Мына бир күндүк жанагы Казакстан менен Тажикстандын акчасы кое бергенде биздин базарга келип алар долларды сатып алды эле, канча мына айтып ататтар, 4 миллиард акча салдык деп. Көрдүңүздөрбү? Ушундай бир кичинекей бир күндүк, 2 күндүк ушундай тез курстун, сомдун, доллардын курсу көтөрүлүп кетсе, ошондой учурда ошо улуттук банктын тез иштеп акчаны салып ордуна келтиргенде аябай керек болот эле да. Андан тышкары бул жерде жалаң эле финансылык коопсуздук эмес, финансылык кризис эмес. Бул керек болсо мен айтар элем, биздин азык-түлүк коопсуздугуна да байланыштуу болот. Керек болсо жалпы эле Кыргызстандын, мамлекетибиздин, өлкөбүздүн коопсуздугуна дагы түз байланышы бар да. Ошондон улам муну колдоп коелук бардыгыбыздар. Ал эми жаңы 4% деп атат Кыргызстандыкы, мына Казакстандыкы 15 экен, Швейцарияныкы 30га чейин жетет экен. Келечекте биз ошого чейин жеткиришибиз керек.